Бул жерде чындыгында туура айттым, нагы Москвага барсаңыз, ошо Москвада мына жана метролордо иштеген жанагыдай смешные сцены деген мындай бир күндөр бар да. Бунда ошол башка улуттун өкүлдөрү иштетишет. Анан ошол жерде биздин кыргыздын күйөөгө тиери жаш кыздарын ишке алышат дагы. 4 ай 5 ай иштегенде эле растрата кылып сен алдап койдуң, алданып калдың деп, анан чоң атасы менен тең кишилүү жаш кыздарды өздөрүнүн аялдык алып, анан жашап 1-2 ай андан кийин аны кетирип башкасын алып, ошентип биздин кыздар мектептен бүтүп пачкаланып барып эле ошолорго салынып бериле берет. Ошентип шермендер болуп атат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кыздарыңар жибербей, ал жерде казактыкы жок, кыргыз, өзбектики жок, тажиктики жок. Ошо кыргыздыкы, тажиктердики бар, бирок үйөөсү менен башкасы менен. А бирок кыргыздын кызы ушунчалык кор болду. Биз айтабыз, арабтар акмак экен, арабтар кыздарын көмөт экен, төрөлгөндө деп. Алар төрөлгөндө көмөт экен, алардыкы дагы мындай бир айтып түшүндүрө албаган учурда, биздики болсо тили чыгып чоңойгон, эми төрөйүн деп, үйлөнөйүн, турмушка чыгайын деген бышып турган кыздарды апарып, ошол башка улуттун, башка диндегилердин керек болсо астына салып берип атабыз. Эгерде кимдир бирөө ошол жака кызын жөнөтүп аткан болсо, ошол жака өзү салып берип атат дегенди түшүнүш керек. Бул дайыстык, бул деген чочкодой болгон деңгээлдеги жаман амал, урматтуу бир тууганым. Мен ушундай сөздөр айтсам, мына Заноза деген сайт бар. Зерикпей которуп жазып чыгып, ошол менин кадырымды төккөнгө аракет кылат. Кудайым буларга бар, Кудай таалам ушулардын өзүнө ылайык жазасын берсин. Занозага мындай бир дурус не жазбайт дагы, дайыма сөздү буруп жазганга аракет кылат, урматтуу бир тууганым. Бирок Занозага башка тикенек байта беребиз, кактус байта беребиз, айырмасы жок. Ошол кыздарыңар жибербей келе. Жиберсеңер дагы ошол атасы менен агасы менен барсын, башка болсун. Ошол жерге барганда деле жоолукчан жакшынакай болуп иштеп жүргөн кыздарыбызды көрдүк, намаз окуп жүргөн урматтуу бир тууганым. Бирок ошол эле учурда туура эмес жакка кирип кеткендер да бар экен. Ошондой эле Кыргызстандан барган МВДнын өкүлдөрү, башкалар дагы ошол жанагы үлөлүдөн батыр чыса элин чабат болуп, өзүн чабып аткандарды кабар айтышты бизге. Ошолор келип, ошол метролордо, башка жерде, станциялардагы жанагыдай бир күндүк квартираны алышып, ошол жерде биздин кыздарды башкаларга салып берип, ошондон тыйынтап, ошолорго кырыша болгон биздин милиция кызматкери бар экендигин айтып, аттарынан бери айтты. Ушуну айтып атабыз, урматтуу бир тууган, адамдар коркот экен, бар, коркуп калыптыр да, айтсак бизди депорт кылдырат, башка кылат деп, ошол жердеги орустар менен биргелешип алып, жаман иш кылгандар бар. Ошон үчүн биздин ички иштер министрлиги өзүнүн ошол Москвадагы, Россиядагы өкүлдөрүн бир чире карап текшерип, керек болсо алмаштырып койгонго аракет кылыш керек. Мынагу биздин министрлик, анын орун басарларына кулак кагыш, урматтуу бир туугандарым, ушул маселе. Укпаса туугандар жеткирип койгула, сен ошол жерде министр элең, зам министр элең айтып койгула деп айтып кол, урматтуу бир туугандар. Бул шермендечилик, мындай шермендечилик болушу мүмкүн эмес. Кудайым шерменде кылбасын. Анан бирөөлөр кызым Орусияда жүрөт, анан мага акча салып атат деп мактанбай эле коюш керек. Мактанбай эле коюш керек. Шермендечилик бул. Күйөөсү менен барбаса, бир тууганы менен барбаса, бардык эмес, бирок кээ бирлер ушундай жаман жолго түшүп кеткенде, Түркияда жүргөндөрү бар, Эмиратта жүргөндөрү бар, урматтуу бир тууганым. Этият болуш керек. Баарын айтпайбыз, бирок арасында ушинтип жаман жолго түшүп кеткен, айласынан түшүп кеткендерин көрүп билип жүрөбүз.